Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Алмаз Исманов. Мен медиа жана сценарий сабаттуулук боюнча адисмен. Бул видео сабактын максаты кызматтарды онлайн төлөө, онлайн банкингде колдонуу жана алдамчылардан коргонуу үчүн интернеттеги коопсуз колдонуу боюнча базалык билим жана көнүмдөрдү берүү. Санариптик платформада каржылык сабаттуулук эмне үчүн маанилүү? Санариптик платформадагы каржылык сабаттуулук алдамчылыктан коргонуу, салмактуу каржылык чечимдерди кабыл алуу жана каржылык максаттарга жетүү үчүн өтө маанилүү. Бул жааттагы билимдин жетишсиздиги, олуттуу каржылык жоготууларга, карызга жана мүмкүнчүлүктүн жоголушуна алып келиши мүмкүн. Санариптик каржылык сабаттуулуктун өнүктүрүү, онлайн чөйрөдө өзүңдү ишенимдүү алып жүрүүгө, санариптик каржылык кызматтардын тобокелдиктерин жана артыкчылыктарын түшүнүүгө жана санариптик дүйнөдө каржыңызды натыйжалуу башкарууга жардам берет. Интернет банкинг. Банк эсебиңизди интернет аркылуу башкарууга мүмкүндүк берүүчү кызмат. Онлайн төлөм. Банк картасын же электрондук капчыкты колдонуу менен интернет аркылуу товарларга жана кызматтарга төлөө. Жеке маалыматтар. Сиздин жеке маалыматтарыңыз, паспорттогу маалыматтар, телефон номериңиз, дарегиңиз, банк маалыматтарыңыз. Картанын пин-коду деген эмне? Бул жеке идентификациялык номер. Бул банк картасы үчүн 4 орундуу сыр сөз. Банкоматтан накталай акча алуу же терминал аркылуу дүкөндөн сатып алууларды төлөө сыяктуу операцияларды жүргүзүүдө карта ээси катары сиздин инсандыгыңызды тастыктоо үчүн колдонулат. Пин-код сиздин кол тамгаңыздын аналогу болуп саналат жана жашыруун сыр катары катуу сакталышы керек. Аны карта ээси гана билиши керек. 2 факторлуу аутентификация. Сиздин жеке кабинетиңизге кирүүдө кошумча коргоо. Мисалы, SMS аркылуу келген код. Интернет тармагындагы шылуундарды кантип билсе болот? Фишинг бул алдамчылыктын бир түрү. Башкача айтканда, балык улоо, кайырмакка ийилүү сыяктуу. На 50 тысяч? Надо закинуть удочку, надавив на жалость. Мисс Паркер, я... Адатта кылмышкерлер талуу жеринен кармашат, акчаңызды жоготуп аласыз деп коркутушат, же чоң пайда табасыз деп азгырышат. Бир нерсеге кызыгуусун же бороорусун ойготушат. Андан кийин жеке маалыматтарын, банк эсебинин же картасынын реквизиттерин алдап алышат. Вас беспокоит с МВД, капитан Иванов. По вашему счету была произведена транзакция. Вы сами произвели ее? Алло. Я говорю вам, вас беспокоит служба безопасности вашего банка. Фишингтин максаттары кандай? Фишинг чабуулдары баалуу маалыматтарды урдоо үчүн колдонулат. Банк картасынын реквизиттери, аккаунтка кирүү үчүн логин жана сыр сөз. Хакерлер жада калса жабыр тарткандарды шантаж кылып, интернет тармагында маалыматты жарыялабай тургандыгы үчүн акча талап кылышат. Кантип фишингтин курмандыгы болуп калбоо керек? Шектүү же түшүнүксүз электрондук почта билдирүүлөрүндө, социалдык тармактарда жана мессенджерлерде жөнөтүлгөн шилтемелерди баспаңыз. Сиз күтпөгөн билдирүүлөрдөн тиркемелерди жүктөп албаңыз. Сиз багыт алган сайттын дарегин кылдат талдап көрүңүз. Фишингтин көпчүлүк учурларында URL дарек баштапкы доменден бир белги менен айырмаланат. Мисалы, gov ордуна com менен аяктайт, же l ордуна i баштамгасы менен wildberries.ru ордуна wildberries менен аяктайт. Браузериңизде эң акыркы версиясын жаңыртыңыз. Текшерилбеген сайттардан алдын ала төлөм аркылуу онлайн сатып алууларды жасабаңыз. Интернеттен онлайн сатып алууларды жүргүзүү үчүн өзүнчө банк картасын колдонуңуз. Коопсуз төлөмдөр. Коргонун эң жөнөкөй эрежелери. Пин-кодуңузду жана банк картаңыздын реквизиттерин жашыруун сактаңыз. Пин-кодду киргизүүдө клавиатураны алаканыңыз менен жаап туруңуз. Интернет аркылуу онлайн сатып алуу
чет өлкөгө чыгуу үчүн өзүнчө карта алыңыз жана ага чоң суммадагы акчаны сактабаңыз. Сиз анын Кыргызстандын чегинен тышкары колдонуу мүмкүнчүлүгүн чектей аласыз. 2 факторлуу аутентификацияны туташтырыңыз. Операциялардын максималдуу суммасына лимиттерди коюңуз. Карта боюнча операциялар жүргүзүлгөндүгү жөнүндө SMS билдирүүнү кошуңуз. Карта жоголгон, урдалган учурда аны бөгөттөө үчүн телефон аркылуу дароо банкка кайрылыңыз. Карта эсебиңизден акча каражаттарынын санкциясыз алынганын байкасаңыз, дароо банкка арыз менен кайрылыңыз. Кооптуу. Пин-кодту карта менен бирге картада сактоо. Кимдир бирөөгө картанын реквизиттерин билдирүү жана алардын сүрөттөрүн интернет тармагы аркылуу жөнөтүү. Коопсуз онлайн соода кылуу эрежелери. Ишенимдүү сыр сөздөрдү колдонуңуз. Коомдук тармактарга туташып жатканда VPN колдонуңуз. Онлайн сатып алуу үчүн банк карталарын аккаунтка байланыштырбаңыз. Онлайн соода үчүн өзүнчө карта ачыңыз. Төлөм операцияларынын тарыхын текшерип туруңуз. Ишенимдүү коргоону колдонуңуз. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн рахмат. Бул видео сабак Европа биримдигинин колдоосу менен Transparency International менен өнөктөштүктө карылар үчүн ресурс борбору тарабынан ишке ашырылып жаткан Кыргызстанда улгайган адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн санариптик технологиялар долбоорунун алкагында түзүлдү.